ак ниет, оюбуз тунук, ниетибиз түз. Разия Өсөрова 71 жашта. Баткен районундагы Көкташ айылына 21 жыл айыл башчы болгон. Кесиби боюнча агроном. СССР доорунда колхоздо бригадир болуп иштеген. Анда эмгеги үчүн Ленин ордени, жеңил автоунаа жана ардак грамота менен сыйланган. 2002 жылда Көкташ айыл башчысы болуп иштей баштаган. 2017 жылы чек арада болгон жаңжалда жаракат алган. 2018 жылы даңк медалы менен сыйланган. Биз бүгүн чек арадагы Көкташ айылына келдик. Баарына таанымал болгон бул Көкташ айылында 4 көчө бар, Головной бар. Анан ушул айылда эл менен биргеликте элге 21 жыл кызмат кылган биздин Разия Өсөрова эжекебиз 21 жыл эл менен биргеликте Көкташ айылынын айыл башчысы болуп келген. Бүгүн Разия эженин үйүндө коноктобуз. Разия эже кандайсыз анан? Жакшы. Жакшысызбы? Отурасыз. Кудайга шүкүр. Сиз ушул Көкташ айылында туулуп өскөн турбайсызбы? Ооба. Балалык кезиңизди айтып берсеңиз, балалык кезиңизде, балалык чагыңызда Көкташ айылы кандай болчу? Биз төрөлгөндө Көкташ айылында эл дагы жок болчу. Аз эле айыл болчу да. Бирин серин ар жерде айылдар болчу, аксакалдар болчу, жаштар деле азыраак эле болчу. Эми 86 жылдан кийин көбөйдүк да биз. Барды чоңойду, үйлөндү, балдар чоңойду, көбөйдү, үйлөндү, эки жактардан көчүп келишти. Шунтуп калктын саны көбөйдү. Ошондо сиз өзүңүздү айылда айыл башчы болуп, эл менен иштеймин деген кандайдыр бир эмелериңиз бар беле сиз жаштыгыңызда? Мен жаш мезгилимде өзүм өтө курч болгом. Анан агрономический техникумга тапшырып, техникумду бүтүп, айыл чарбага иштеп, ошо маалда бригадирликтен иш баштагам. Бригадир болуп, тамеки, жүгөрү, картошка егет элек. Бизде 100 жылдык совхозу экинчи отделение деп коет эле. Отделениябыз ортобоз айылында эле. Биздин колхоздун центри директорубуз Самаркандекте эле. Ошо Самаркандекке ат менен барып келип иштечүмүн. Эми ол мезгил сайдын мезгилде техника болгон эмес. Техниканын жоктугуга байланыштуу бизде 52, 53 бортовой машиналар болгон. Анан трактор болгон да. Трактордон башка техника болгон эмес. Анан ат менен жүрүп, ат менен иштечүмүн. Ошо Самаркандеке совхоздун центриге ат менен через Жабылды барып келет элем. Ол мезгилде аялдар өтө кызыгып иштечү да. Себеби иш орун бар. Тыытка чыгышат эле, ырдашат эле, жолук таштамай ойнойт эле, кыз кумай ойнойт эле, тыытты тарайт эле. Анан биздин эмеде баягы көтөр болот эле. Биз Касымбаевди райком эле көтөргөнбүз да. Көтөрүп бир коюн алып жегенбиз. Аялдар көтөргөн сөздөрбү? Канча аял көтөргөн? Касымбаев текшерип келип калган короого. Тыыт тарап аткан жерге кирип келсе эле аялдар көтөргөн. Канча аял элеңиздер? Аял көп, да жерде бир 100дөн ашык аял барат. Ошо мезгилдеги аялдар менен азыркы учурду салыштыра аласызбы? Азыркы замандын? Ол мезгилде биздин элде гайбат деген, ушак деген болгон эмес да. Төлкө оюн зок гана болгон. Өзүбүз кыз ыркесе уюштурат элек, ыркесеге катышат элек, ыркесени бир кыйла жолу утуп алган күндөрүбүз болгон. Кыз кумай болот эле, кыз кумайда биринчи орунду алган мезгилим болгон. Түрлүү көрсөтмөлөр болот эле, стадиондо барып ага катышат элек. Эми ол мезгилде ой пикир болгон эмес да. Төлкө жумуш, анан үйдүн турмушу болгон. Бала чаканын эмеси болгон да. Азыркы учурда айылдагы аялдар жөнүндө айтып берсеңиз, азыркы учурда айылдагы аялдарда да кандай өзгөчөлүктөр бар? Көкташ айылы, Баткен району дагы
Аксай айыл өкмөтүдөгү аялдар дагы эле ошо жумуш менен кара жумуш. Себеби биздикилерде ошо турмуш тирикчилик дегенде эми аз деле болсо бир адамга бир сотиктен эле жер берилген. Мисалы мен өзүмдө 8 жаңы 12 сотик эле үлүш берилген. Жер жок бизде. Жердин жоктугуга байланыштуу. Ошондой болсо дагы огородубузга бирдемелерди эгип, ошону алып, өзүбүз эмгек менен аракет кылат аялдарчы. Эми баары бир бала чака багыш керек да. Эми биздин аялдар өтө жөнөкөй. Ушак айым менен иши жок, бирөө менен иши жок. Жалгыз өзүнүн турмуш тирикчилиги менен. Анан мурдагы аялдар меймандос болгон, мээрбан, боорукер болгон. Эми азыркы жаштар башкача. Жумушсуздук же акчанын жоктугу же турмуш тиричиликтин оордугу кандайдыр бир аялдар менен балдарга тийгизген залакасы барбы? Мен ачарчылыкты Сайыз маалында 94-жылы көргөн. Акаевдин мезгили эле. Ошо мезгилде ун жок, жүгөрүнү загара кылып жегенбиз, арпаны тартып ун кылып жегенбиз. Ошону дагы таппай калып атала ичип жүргөнбүз да. Эми Кудайга шүкүр десек болот. Азыр баардыгы бемалал, магазинде бар. Кыймат болсо дагы барыга шүкүр кылыш керек да. Себеби барчылык токчулук дейт. Эми кыйналсаң дагы, акчаң болбосо дагы барып коңшу магазиндерден сурап алып жесең болот. Ушу мына чек арада жашайсыздар да, Көкташ айылындасыздар. Ушу Көкташ айылында эмичир ар дайым эле болуп келет да. Акыркы болгон окуялар, аялдарга тийгизген таасири же ошодон аялдар кандайдыр бир ден соолугуна эме алыштыбы? Көп Көкташ айылынын эли стресс алды. Аялдар эле эмес, жаш балдарыбыз дагы стресс алып калган. Балон жарылса дагы ай атылды деп балдар чочуп турат. Энелер болсо дайым ушу аңдып, эки жагын карап, башталып кетпейби экен деген эле ой менен жашайт. Эми эне болуш өтө кыйын. Себеби бала чакасы бар, бизде майыптар бар, кары картаңдар бар, аларды алып чыгып кетиш өтө кыйын да. Мен ошолордун бардыгын чыгарып жибермейинче менде жүрөгүм жай албайт. Себеби бардыгын айылдан чыгарып бүткөндөн кийин мен өзүм жөнүндө коркпоймун. 1 сантиметр айылдан чыкпаймын. Ушу октун ичинде чек арачылар менен кошо биргеликте эле өзүмдүн болгон салымымды кошуп күч кубатым менен ошо элди, жерди коргош үчүн жүрө берем айылда. Себеби мен ошо элим, бала чака, аялдар чыгып кеткенде эле мага күч кубат кирет. Ошолор чыгып кетмейинче жүрөк жай албайт. Себеби кимиси эмне болот экен, ок тийип калат бекен деген ой пикир менен ошолорду чыгармайынча өзүмдү дагы жакшы сезе албайм да. Ошолор чыгарып бүткөндө ух деп эс алып, жакшы дем алып, анан өзүм бир жалгыз башымы ошо чек-арачылар менен биргеликте көмөк көрсөтүп, ошолорго жардам берип, ошолордун тамак ашын жасап берип, ошолордун ичинде жүрө берем. Сиздин үй бүлөңүз ошол мезгилде сиз менен бирге болобу? Ошо мезгилде мен үй бүлөм менен бирге болот. Себеби мына көрүп турасың, ситуация оорлошуп кеткенде ошо тамак аштарын бышырып берип, ошолорго көмөк көрсөтүп, биргеле жүрө берет. Сиздин үйүңүзгө киргенибизде военный форма көрдүк да. Ошондо балаңыз эми кызматтабы? Мен балам эмеде иштейт, чек ара аймагында иштейт. Көкташ айылынын эли, жаштары бүт чек арачы болуп калган. Бири дагы качпайт, чыкпайт. Мына ушул ошо чыр-чатактар болгон учурдан кийин азыркы жашоодо аялдарга,
балдарга кандай кам көрүп атасыздар? Сиз өзүңүз жактан дагы кандайдыр бир чараларды уюштурдуңуздарбы? Же кандайдыр бир жолугушуулар болобу? Айылдарда килем токуйт го. Ошондой эмелериңиздер барбы? Эми 1 жыл илгери 2022-ден илгери килем токуган токчулар көп болчу. Анан 2022-де баягындай ситуациядан кийин эч ким килем дагы токубай койду, тиригиликке дагы баш ийбей койду, стройка дагы кылбай койду. Жашоо күмөн болуп калды да. Ошодон бая элдер эч нерсеге кызыгы жок болуп калды. Ушулардын баардыгы стресс эме да, айылдын жашоочулары үчүн. Элдин жашоого кызыгы болбой калды. Кызыгуу жок да, кыскасы. Азыр стройка кылайын десе дагы ойлонот. Үй салайын десе ойлонот. Анан баягы килем токуш бул тынчылык мезгилдин эмеси экен да. Белгиси экен. Анан ошол кызыгуу болбогондон кийин килем сокмок түгүл, азыр үйдө жашоодагы өздөрүнчө бир мындай табышмактай да. Бүгүн жашообуз эртеге кандай? Бизде психиатрлер келип, психологдор сабак өтүп, эл менен сүйлөшүп жатат. Бирок бардыгы азыр стресс алган. Мисал Көкташ айылы 100% стресске кабылган десем болот. Күрөшүш керек эми ошону. Эми бул качан тынчылык болуп, Кудай кааласа заманыбыз жакшы болуп, анан жашоо өзгөргөндө гана эме берет, бирок баары бир оорулуу болот да. Эми психический атака адамды оорулуу кылат да. Мисал мен өзүм 3 жолу автоматта кады, заражать этип, 1 жолу сүдөрөп кетип тээп салды, 3 жолу, 4 жолу өлүмдөн калдым. Бүгүнкү күнү мен өзүм дагы стресс алгам, психический жактан жабыркагам. Бирок ошого дагы эме бербейм да, маани бербей, өзүм күч кубатымы колдонуп, кайратым менен жумуш аткарам да. Ушул мына коңушу дегенди кандай түшүнөсүз? Анан аял үчүн коңушунун, энелер үчүн коңушучулуктун орду кандай? Эми бул эне мээримдүү болот. Эне баары балдарыны ынтымакка биримдикке чакырат. Себеби мен ой пикирим мурда тажик туугандар, тажиктерди чакырып, аялдар, эркектер балдары менен мектепке барып, Нооруз майрам өткөрүп, өзүбүздүн кыргыздын када салтын көрсөтүп, улуттук көрсөтмө куралдарын көрсөтүп, ыркесе уюштуруп, бийлеп ырдап берчүбүз. Олорду чакырып, мектепте топ оюн, волейбол, футбол дегендей ойнотчубуз. Досошо эле деп бир кыйла жолуккан күндөрүбүз болгон. Эми 2020-дан бери ондай нерселер жок. Көкташ айылында энелер эс ала турган жерлер барбы? Энелер эс алып, же гимнастика жасай турганбы, же бийлей турганбы, ырдай турганбы? Азыркы мезгилде Көкташ айылда эч ким бийлебей дагы, ырдабай дагы калды го. Сизге бийлик катары автоунаа берген деген дагы эмелер бар да, өзүңүз Советтер Союзунда. Ошондо автоунаа айдап үйрөндүңүзбү, айдадыңызбы? Машинаңыз каякта? Мисал үчүн мен Союз мезгилиде соку айдап дизель менен Ленорден алгам. Ошо маалда Касымбаев келип калган. Союз маалда трактор менен чөп ташып жүрүп, ошо мезгилде ардак белгиси орден алгам. Тамекинин ичинде ат менен жүрсөм келип калып, ошо мезгилде күмүш медаль берген биденкадан. Анан ошо машина берген. Анан машинаны мен 52-ни дагы айдай берчүмүн, тракторду дагы айдай берчүмүн. Өзүм ошо тыбытка дагы аялдарды салып алып айдап кете берчүмүн. Эми бардыгы о мезгилде колдон келген. Азыр машина айдайсызбы? Азыр эми машина айдабайм. Жаштар айдаса болот.
Misal maşoğun, yaş ötkön. Men özüm 2-3 yıl avariya boldum. Oşodan keyin maşina aydabay koydum. Biröylerdin maşinası menen, özüm maşinam menen emes, başka ele biröylerdin maşinası menen 2-3 yıl avariya bolgonmун, oşodan keyin maşinaga oturbay koydum. Çegarada жашаган энелерге эмне керек өзү? Çegarada yaşagan enelerge bugünkü günü iş orun yok da. Men aytat elem, şu bizi önüktürüş üçün, Köktaşты saktap kalış üçün, eldi ar jaka ketpeş üçün köçüp bizge iş orun boş gerek. Misal 970 kocalık var. 4390 halk yaşaydı. Birok bize bir ile desat var ile de onu hem bu roğduğa tavşırdık. Granisa bolğonduğa baylanıştı. Bugünkü günü bizde Sumu degen aylımız var. 3 kilometre alıştıkta. O şehirge bir desat 4 yıllık mektepte o şehirge al bardık. Men özüm oşol yerde kızmatım öte çoğun desem жаңылышпайım. Oşo mekteptin kuruluşuğa. Emi действительно mektep tuğra düştü. Sebebi al Sumu menen Şakçanın baldары 3 kilometrege kışta basıp keçü. 4. klaska çeyin kıynalçu. Ol öte tuğra oldu. Anam bizim desatı çegarada kalgandığına baylanıştı. Al dağın oşo Sumu aylığa varıp düşüp kaldı. Şon üçün bizden Köktaş aylığa bir desat kerek. Azır en жақшы прибыльный Kanterski sek болып kaldı. Bizde özü alma köp, örük köp, gilas alça var, pomidor özüden önöt, oşo bayağı sok çıkara turgan, kompot çıkara turgan, zavod tezbi kurup berse, oşo bir kıyla adamlarga iş orun bolot ele de. Рахмат, аман болуңуздар, жакшы туруңуздар. Ак ниет, ачык баарлашуу.